Акылай Эсенгелдиеванын үй көзөмөлүндө жатканына 2 жума болду. Азыркы абалы кыйла жакшы. Анализ жыйынтыгына карап, жакынкы күндөрү дарыгерлик кызматына киришет. Ага чейин гүл отургузуп, үй жумуштары менен элек. Ооруга байланыштуу, карантинге байланыштуу кичине кечирээк болуп отуруп калдым. Ооруп мындай көңүлүм жокто, ошо гүлдөрдү карап, эс аласың да. Акылай айым үй карантинине алынган жарандарды көзөмөлдөөчү мобилдик топтун дарыгери. Ал тажи вирусун кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда жуктуруп алган. Чырыгып, муундарың ооруп, башың ооруп, мурунда житсизбей калат. Андан кийин ошо дене таби да көтөрүлүп калат экен да, табычы, дене табы да көтөрүлүп калып, анан ошо баягы эми оору, тасык тумоодой сыяктуу эле болуп калат экен да. Анан анализ тапшыргандан кийин таза эмес болуп чыкты. Акылай Эсенгелдиева өнөкөт оорулары менен оорубагандыктан ага коронавирус менен күрөшүү жеңил кечти. Иммунитетти көтөрүүчү дары-дармектердин жардамы менен 2 жумадан ашык убакыттын ичинде сакайып чыккан. Бирок жасалма дем алдыруучу аппараттарда аба жута албай жаткан бейтаптарды өз көзү менен көргөнүн айтат. Тажи вирусу бар, бул илдет бар. Бизде эле ошо жукпайт го деп ойлосок, канча жанакы защитный костюмдарды кийсек деле баары эле жукту бизге. Ошондуктан элдер бул тажи вирусу бар да, бар. Бирок ошо иммунитетке жараша ар ким ар кандай өткөрөт экен да. Мисалы өнөкөт ооруларың болсо, тажи вируска илдетсең, анда кичине оорураак өтөт экен да. Эгерде иммунитет жакшы болсо, мисалы менде өнөкөт ооруларым жок, иммунитетим жакшы, а бирок ушундай иштеп жүргөнүмө кечке ошо жөө басып, жумуштарым ыкчам топто болгондуктан меники ошо жогорку сапаттуу вирус да, бул дагычы аябай ошон үчүн жугат. Акылай айым илдеттин бар экендигине ишенбегендерди жарандык жоопкерчилиги төмөн кишилер деп эсептейт. Алар өзүнүн гана эмес, жакындарынын дагы саламаттыгын тобокелге салып жатканын айтып кейит. Ар бир адамдын башына түшмөйүнчө ишенбейт экен да. Мисалы бирөөнү жоготсоң, өлүм бар экен ишенесиң, туурабы? Ооруп калгандан кийин илдет бар экен деп. Анан баягы ишенбөөчүлүк бул адамдардын кандай десем, кайдыгерлик, өзүнө кайдыгерлик мамиле кылгандыгы деп ойлойм да. Анткени бул Кудай берген, бекер берген организм, ошону баалай билсек, анда биз мындай кайдыгерлик мамиле кылбайт элек да. Туурабы, кой деп сактаныш керек, сактанганды сактайм дейт Кудайчы. Каарманыбыз балдар менен ата-энесин 2 айдан бери көрө элек. Дарыгер болгон үчүн өлкөдө карантин башталгандан бери эле өзүнчө турат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.